Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов оор абалда ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу фракция катчылыгы тастыктады. Маалыматка ылайык Алмамбет Шыкмаматов 22 февралда өзүн жаман сезип ооруканага түшкөн. Врачтар депутатка туруктуу стенокардия диагнозун коюп, инфаркт алдындагы абал деп кабарлашкан. Депутат 5 күн жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Учурда палатага которулду. Эске сала кетсек, Алмамбет Шыкмаматовдун үстүнөн кылмыш иши козголуп, 1-май райондук соту 5 миллион сом айып пул салган. Ысык Ата районунун Новопокровка айылында үй менен кошо 42 жаштагы киши күйүп кетти. Бул туурасында Говорит ТВ сайтына Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз борборунан билдиришти. Анда Новопокровка айылынын Шевченко көчөсүндөгү 88 чарчы метр жыгач устунду шифер жабылган үй толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн кесепетинен үйдү ижарага алган киши каза болду дейт басма сөз борбору. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатат. Бүгүн Бишкекте грек-рим эркин жана кыз-келиндер күрөшү боюнча Азия биринчилиги башталат. Бул туурасында Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди. Мелдешке 19 өлкөнүн спортчулары катышып, 30 топтон медаль ойнотулат. Бүгүнкү күнгө чейин 19 өлкөнүн спортчулары келишти. Спорттун башка түрлөрү боюнча катышкандар да өз графигине карап келип турушат. Негизи эле күрөш боюнча Азия биринчилиги Олимпиада, дүйнө чемпионатынан кийин эле 3-чү чоң иш-чара болуп эсептелет. Ошондуктан муну өткөрүүнү Кыргызстанга ишенип бергендиктен толугу менен жогорку деңгээлде өткөрөбүз дейт Султанбаев. Ушуну менен күрөштүн түрлөрү боюнча Азия биринчилиги Кыргызстанда 2-чи ирет өтүп жатат. Буга чейин спорттук иш-чара 2007-жылы өткөн. Мелдештер 4-мартка чейин уланат. Анда жалпысынан 300дөн ашуун спортчу күч сынашат.